Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү сабак күнүмдүк зарылчылыктардын бири болгон кийим кийүүнүн сүннөт адептери тууралуу. Эң алгач таза кийим кийүү. Аллах субханаху ва таала Муддассир сүрөсүнүн 4-аятында айтат: "Ва сиябака фатаххир", жана сен өз кийимиңди тазалагының. Бул хадисте көп уламалар бир канча түшүндүрмөлөрдү жазышкан. Мужахид рахматуллахи алейхи айтат: кийимиңди тазалаганың дегенден максат бул жерде сен өзүңдү таза туткунуң деген дейт. Башка бир риваятта: "Вала талбасха ала маасиятин", сен бул кийимди күнөөгө, тоң моюндук боло турган жаман иштерге кийбегиниң деген дейт. Ошондой эле Мухаммад бин Сирин рахматулла алейхинин риваятында сен кийимиңди суу менен жууп таза кармагының деген. Башка бир риваяттарда да келет: bundan maksat senin жүрөгүңдү жана ниетиңди тууралап таза туткунуң деп дагы айтылган. Андыктан кийимдердин дагы өзүн нажасаттардан, ошондой эле кийимдин дагы колдонуу жолдору арам, Аллах тыйган нерселерге колдонуп коюудан дагы сактап таза тутуу керек. Экинчи адеби кийим бул Аллах субханаху ва тааланын неаматы деп түшүнүү. А'раф сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала баяндайт: "Я бани Адам, кад анзална алейкум либасан ювари сауатикум вариша". О адам баласы, мен силерге кийим түшүрдүм, өзүңөрдүн уяттуу жериңерди жабуу үчүн жана кооздук үчүн дейт. Аллах субханаху ва таала адам баласына кийим берди, максат адам баласы өзүнүн уяттуу жерлерин жаап жана ал менен кооздонуу үчүн дейт. Ошондуктан бул Аллах субханаху ва тааланын өз пенделерине кылган өтө чоң неаматы, жакшылыгы. Жана ак кийим кийүү дагы бул сүннөт болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер ак кийим кийгиле, себеби ал таза жана жакшы" деген. Кимде ким жаңы кийим кие турган болсо, аны жума күнү кийип башташлык ушул сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга жаңы кийим келип калса, мүмкүнчүлүгү болгон учурда аны жума күндөн баштап кийип баштайт эле. Ошондой эле мусулман эместердин кийимин, мусулман эместерге өзгөчөлөнгөн кийимдерди кийүүнүдөн сактануу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадисинде баяндайт: "Лайса минна ман ташаббаха би гайрина". Бизден эмес, ачыктап айтканда, толук мусулман эмес ким бизден башкаларга окшошо турган болсо дейт. Ошондуктан кийимде дагы ким кимге окшой турган болсо, кыяматта ошолор менен тирилет дейт. Жана дагы бир адеби текеберчиликке алып бара турган кийимдерден дагы сактануу, текеберчиликтин кийимдерин кийүүнүдөн алыс болуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ким бул дүйнөдө атак даңктын, текеберчиликтин кийимин кие турган болсо, кыямат күнү Аллах таала ошого окшош кийим кийгизип, аны тозокко ыргытат" дейт. Жана эркек адам аял кишинин, жана аялдар эркек адамдардын кийимин кийүүдөн алыс болуу. Мындай кийинген адамдарга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лаанат кылып каргыш жасаган. Эскерте кете турган дагы бир нерсе, эркек адамдар өзүнүн кийимин, багелегин томугунан ылдый сүйрөп жүрүүдөн дагы сактаныш керек. Кимде ким томугунан ылдый кийим кийип жүрө турган болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадиси келет: "Ма асфала минал ка'байни минал изари фа финнар". Томуктан ылдый, шымдын чубалжып, сүйрөлүп жүргөн жери бул тозок отунда болот деген. Башка бир хадисте кимде ким багелегин томуктан ылдый сүйрөп жүрө турган болсо, анда Аллах субханаху ва таала кыямат күнү аларга назар салып карабайт деген. Андыктан томуктан өйдө жана эркек кишилер алтын, жибек колдонуудан дагы сактануу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахири", ким Аллахка жана кыямат күнүгө иман келтирсе, "Фала ялбас хариран вала захабан", анда жибек жана алтындан болгон нерсени колдонбосун деген. Ошол себептен кимде ким бул дүйнөдө жибек колдонсо, алтын колдонсо, кыяматта ал неаматтар ал адамдан алынып калынат. Кийинки адеби кийинген учурда оң жактан баштап кийинип баштоо. Биринчи оң капталын, андан кийин сол жагын.
Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийим кийгенде кандай дуаларды окуган, ошолор тууралуу дагы Абу Саид Худири радыйаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңы кийим кийгенде ошол дуаны окуйт эле дейт. Аллахумма лакал хамду анта касаутанихи. Ас'алука мин хайрихи ва хайри ма суни'a лаху. Ва а'удhu бика мин шаррихи ва шарри ма суни'a лаху. Деп жаңы кийим кийгенде ушул дуаны, ошондой эле күнүмдүк ар бир кийимди кийген учурдагы дуа ал өзүнчө. Анын дагы дуасын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Алхамдулиллахиллази касани хаза ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувватин. Хадисте келет, кайсыл адам ар кийим кийгенде ушул дуаны окуй турган болсо, Аллах субханаху ва таала анын өткөн жана келерки күнөөлөрүн кечирет дейт. Андыктан бул дуа сүннөт амалдарга бекем болуу жана кийинки адеби кийим чечкенде сол тараптан баштап чечүү. Ошондой эле кийим чечкендин өзүнүн дуасы бар, аны окуйлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Сатру байна аюнул джинни ва аурати бани адам." Жиндердин көзүнөн адамдардын денесин сактап калуучу, тозуучу бул тосмо эмне десе, чечинип аткан кезде мусулман адам Бисмиллахиллази ла илаха илля хуа деп айтыш керек экен да. Качан ушул дуа окулган болсо, жиндердин көзүнөн адамдын уяттуу жерлери, дене мүчөсү сакталынат. Жана кийимге тиешелүү кайсы бир адамдын таза, жуулган кийим кийип жүргөнүн көргөн болсок, ага дагы Аллахтан жакшылык тилеп дуа кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаңы таза кийинген адамдар үчүн ушул дуа берет эле. Илбис жадидан ва айш хамидан ва мут шахидан. Жана дагы бир адеби жуулган таза кийим кийип жүргөн адам үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны айтат эле. Илбис жадидан ва айш хамидан ва мут шахидан. Сен жаңысын кийгиниң жана жакшы жашоодо жашагының, бул дүйнөдөн өткөндө дагы шейит болуп дүйнөдөн кайтыш болгонуң деп дуа берет эле. Андыктан биз дагы ушул дуаларды жаттап, амал кылганга аракет кылуу. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга бул дуаларды жаттап, амал кылып, сүннөттөрдү тирилткенге жеңилдик берген болсун.